Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Талаш шаарынан ушул өзүңүздөр көргөн мансардный типте салынган толук бүтө элек там сатка чыгып атат. Бул кайсыл жерде десеңиздер, Тынчтык конушунда. Переулок Оторбаева 402А даректе. Ориентир боюнча айтып берейин туугандар. Ушул көчөнүн асты эле Оторбай көчөсү. Оторбай көчөнүн баш жагы мына могул ипподромго кеткен жол. Оторбай менен келип эле ошо ипподром көчөсүнө чыгып эле кайра күнбатышты көздөй кирип келгенде сол жак бетте бул жол менен 6-7 тамда ушул мансардный типте салынган үйдү көрө аласыздар. Бул жакта инфраструктура боюнча маани бериңиздер. Мына бул жерде мамлекет салып жаткан ушул ипотека менен салынып аткан көп кабаттуу үйлөр бар. Бул жакта бала бакчасы, мектеби, инфраструктура өнүгүп атат. Туугандар, бул жерге канализация бардыгы кошулат. Жакынкы күндөрдө көп кабаттуу үйлөр бүтө турган болсо, бул жакта маршруткалар, автобустар баймай каттайт деген дагы маалыматтар бар. Эң эле бир өнүккөн жаңы конуштардын бири болот деп айта алам туугандар. Участогу 6 сотых, кой коросу, складдары менен, төгүш менен жакшы кылып салынган экен. Үйдүн түштүк тарабынан ушундай көрүнөт. Азыр мен сиздерге үйдүн ичин тартып берейин. Үйдүн жалпы размери 11ге 9, болжол менен мансардтын кошкондо 150 квадраттын тегерегинде. Бисмилла. Киргенде бул жери прихожка. Прихожканын ичи жазалган, потолок, натяжной потолок, дубалдарында жакшы обойлор, хай-тек эшиктер. Мына сол жагында санузел. Ичинде раковиналары, ванналары, ичи кафелденген. Бул прихожкадан түз киргенде бул жеринде кухнясы. Ичинде обой жабыштырылган, потологу ушундай короп болуп жазалып, натяжной потолок тартылган. Кухонный мебелге расчеттоп ушул ортосуна кафель жабыштырылып, точкалардын баардыгы коюлган. Бул жерден мынакей чоң тамга кирип атабыз. Киргенде караңыздар, чоң холл экен. Потолокту караңыздар, четтерин төрт бурчтук кылып, ортосуна тоголок форманы түшүргөн. Бул жагында залы, залдын да потологун короп кылып жазышкан, ичин баары шпаклевка кылып, краскага же обойго даяр турат туугандар. Отоплениялары киргизилген. Бул жерден экинчи кабатка 2 спальный бөлмө бар экен. Ошого көтөрүлө турган каркастардын баары токулган. Бул жакта да 2 чакан спальнийлер. Мынакей. Балдардын, кыздардын спальный бөлмөсү кылса болот. Истин болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү кылып койсо болот. Бул эшик эмне десеңиздер, бул жер топкасы туугандар. Сапок пешка коюлган. Бул жактан сырттан дагы кесе болот экен мына туугандар. От жагарда мына сырттан топкага үйдү аралатпастан сырт менен бул жактан отту жага берсе болот. Баасын $65,000 сурап жатышат. Өзүңүздөр дагы чалып, соодалашып көрөсүздөр.